Мен Узгимбаева Барчинай, Ош шаарында төрөлгөн, үй бүлөдө эң кичүүсүмүн, 4-1 тууганбыз. Спорт менен алектенгениме 8 жыл болуп калды. Биринчи мен бокс менен баштаганмын. Мектепте окуп жаткан учурумдан бери аябай спортко кызыгамын. Ошондон бери спорт менен алектенип келемин. Андан кийин Бишкек шаарына келгенден бери спортко ММА спортуна кызыгып, спорт менен алектенгениме 3 жыл болуп калды. Спорттун бардык түрү жакшы, бирок ар бир адам өзүнө жаккан, жүрөгүнө жаккан спорт менен алектенет экен. Ошондуктан мага ММА аябай жагат жана жүрөгүмө жаккан үчүн мен ММАны тандадым. Спортто оңой эмес. Спортто жүргөн адам бүт баары билишет. Бул жүрөккө жаккан нерсени кылабыз, ошондуктан кыйынчылык бүт учурда болот. Аны карабаш керек. Өзүбүзгө жаккан нерсени жана жүрөгүбүзгө жаккан нерсени биз ММА мага жагат, себеби эрежесиз эрмушташ. Ал жакта эч кандай орусча айтканда правиласы жок, бой без правил. Ошондуктан мындай каалаганын кыласың. Стойкадан болсо стойкадан, партерден болсо партерден, бүт жагынан даяр болуш керек. Ошондуктан мен бүт жагынан даярданам жана мага аябай жагат. Бүт спортту бириктирген бул ММА. ММА мага кыйын эмес. Бир гана спорт менен бүт баардык спортту кошкон, ар түрдүү спортту бириктирген бул ММА. Ошондуктан мага кыйынчылык жок. Себеби кичинекей кезимден бери бокс менен алектенгем, андан кийин дзюдо менен, азыркы учурда мен грейплинг жана бокс менен алектенем. Ошондуктан эч кыйынчылыгы жок. Себеби жаккан үчүн мен кыйынчылыкты көрбөйм. Спорт менен алектенип калганыма аябай сүйүнөмүн. Себеби спорт бул менин жашоом десем болот. Спорт менен мен окууга тапшырдым, окуумду бүттүм, көп жерлерди көрдүм, өзүмдү спорт менен сынап көрдүм. Себеби бул аябай бир чоң, мындай бир спорт менен алектенген адам түшүнөт го деп ойлойм. Себеби бул кыргызымдын желегин желбиреткенде аябай бир ичиңдеги бир аябай бир чоң кубанычтуу болот. Ошол сезимди биз сөз менен айта албайбыз. Ошондуктан мен спорт менен алектенгениме аябай сүйүнөмүн.